Доорду өзгөрткөн аял лидерлигине 100 жыл. Бүгүн Улуттук тарых музейинде Кыргызстанда башталган аялдар кыймылынын 100 жылдыгына жана коомду өнүктүрүүдөгү аялдардын ролуна арналган иш-чара болуп өттү. Ага мамлекеттик түзүмдөрдүн, эксперттик коомчулуктун, жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, анда аялдардын жетишкендиктери, алардын өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы, ошондой эле гендердик теңчиликке карай жолдогу негизги чакырыктар боюнча сөз болду. Ошондой эле иш-чарада коомдун өнүгүүсүнө улуттук салым кошкон көрүнүктүү кыргызстандык кыз-келиндер тууралуу баяндаган. Аялдар кыймылынын 100 жылдыгына карата аялдардын 100 окуясы медиа өнөктүгүнүн бет ачары болуп өттү. Анда саясаттан жана илимден баштап, маданият, ишкердик жана башка бир катар чөйрөдө өздөрүн тапкан лидер аялдардын 120дан ашык окуясы чогултулган. Ушундай майрамдарда биз ар бир жылы өзүбүзгө баа беришибиз керек. Кандай көйгөйлөрүбүз бар, эмне болуп атат, кандай жетишкендиктер болбой атат. Демек биз кандай саясат жүргүзүшүбүз керек, каяка жылышыбыз керек деген нерселерди биз ушул жылына бир жолу баягы майрам менен эле бүтүп койбостон өзүбүзгө баа беришибиз керек. Коомго жана ошол аялдардын коомдук ролуна дагы баа беришибиз керек.